Москва, Кремль. Жергиликтүү убакыт боюнча саат 9 чамасы атайын даярдалган Аурус автоунаасы президент Сооронбай Жээнбековду Кремльге алып келет. Господин президент, комендант Московского Кремля генерал-майор Рудой. Бирок башка президенттерге салыштырмалуу өлкө башчы бет капчан түштү. Кремлдин ичинде өз ара сүйлөшүп, парадтын башталышын күтүп жаткан президенттер. Парадтын ачылышына аз убакыт калганда келген өлкө башчыларын Кызыл аянтка чакырды. Алар чыгып жаткан учурда президент Сооронбай Жээнбеков көрүнгөн жок. Бул учурда түз берүүнү көрүп жаткан көрүүчүлөр маани дагы берген жок. Вооруженных сил Кыргызской республики. Парад башталды, бирок Кызыл аянттын төрүндө орун алган коноктордун арасында өлкө башчы дагы деле көрүнгөн жок. Анын үстүнө мурдагыдай кыргыз аскерлери парадтан өткөн учурда да оператор Сооронбай Жээнбековду көрсөткөн жок. Одним расчетом командует полковник Бекказы Туминбаев. Бул учурда кыргызстандык социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан президентибиз кана ажооз эмнеге көрүнбөй жатат деген суроолор жана посттор пайда болду. Делегация текшерилбей туруп Москвага кетти беле. Биздин тесттер туура эмес жыйынтык чыгарабы? Кимге ишенебиз? Жөн эле. Скатались в Москву. Кыргызы, Форева. Москва, кана биздин президент. Дароо эле президенттин басма сөз кызматы өлкө башчыбыздын парадка катышпай калганын төмөндөгүдөй билдирди. Алгоритмге ылайык президент жеңиштин 75 жылдыгына арналган иш-чараларга катышуудан карманды. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдон жана күзөт кызматынын бир кызматкеринен илдет аныкталды. Бул билдирүү көп комментарийларды жаратып, соц тармак колдонуучулары 3 чоң суроону коюшту. Биринчиден, эмне үчүн президенттик делегациянын мүчөлөрү өлкөдөн чыга электе тыкыр текшерилген эмес? Экинчиден, Кыргызстанга келген ПЦР анализдеринин сапаты начарбы? Жана үчүнчү эң негизги суроо, эми президент Россиядан келгенден соң обсервацияга алынабы? Зиягүл Болот кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.